Урматтуу телекөрүүчүлөр, ал эми бүгүнкү маектин сыйлуу коногу педагог, котормочу Зарипа Исламова келген. Ассаламу алейкум, көрсөтүүбүзгө кош келиңиз. Алейкум салам, саламатсыздарбы? Эффект интерактив борбору жана бала бакчасынын жетекчиси болуп эсептелесиз. Албетте, балдар менен биргеликте көп убакыт өткөрөсүз, тарбиялайсыз дегендей, көптөгөн китептерди которосуз. Келиңиз, бүгүн биз келечегибиз болгон балдар тарбиясы боюнча маек куралы. Бала тарбиялоодо даанышмандык кылуу балага канчалык деңгээлде таасирин тийгизет? Балага 95% десек болот. Себеби ар бир адам жаралууда анын жөндөмү негизи 5% берилет деп айтылат да жараткандан. А калганын толук бойдон, үй бүлөдөн, ата-энеден жана коомчулуктан алат экен. Демек, чөйрө баланын тарбиясына түздөн түз таасирин тийгизет, э? Албетте, чөйрө адамдын кандай экенин билиш үчүн, ал кандай чөйрөдө өсүп чоңойгонунан ким экенин билсе болот да. Мээримдүү, боорукер бала эр жүрөк боло алабы? Албетте, себеби кичинекейинен мээрим менен сугарылган бала сөзсүз түрдө ал келечекте белгилүү бир орун таба алат, коомчулукка дагы өзүнүн пайдасын келтире алат жана өз пикирин тартынбай айтып, өзүнүн аракеттерин толук түрдө аткара алат. Бул боюнча бир канча жашообузда мисалдар бар. Буларды баардыгыбыз жакшы билебиз. Үйдө ата-эне өзү билип билбеген акыбалда балага көбүнчө кандай туура эмес тарбия берип калат? Көп ата-энелер менен сүйлөшөсүз, байкаган учурларыңыз барбы? Албетте, биз улуу кишилер көбүнчө өзүбүздүн деңгээлибизге жараша балдарга дагы акыл насаат айтып баштайбыз да. Ал баланын 5 жашта, 3 жашта же 7 жашта экенин көбүнчө эске алынбай, алардын жанында үй бүлөлүк кээ бирки көйгөйлөр сүйлөшүлүп калышы мүмкүн. Үй бүлөлүк чыт-чатактар болуп калышы мүмкүн. Ошондой ситуациядан акылмандуулук менен, сабырдуулук менен балдарга канчалык деңгээлде биз терс же оң таасир кылабыз. Ошону сөз сүйлөшүп чечип алыш керек да. Балага чоң адамдардага мамиле кылгандай мамиле кылуу туура деп эсептейсизби? Көпчүлүк айтат, жок, бала деген өзүнүн балалык доорунда сүрүшү керек деп айтат. Балага тарбия берүүдө орто жолду алыш керек. Жашообузда ар бир адам орто жолду алгандай эле баланы тарбия берүүдө, эркелетүүдө дагы чегинен ашпай тургандай, мактоодо дагы эч кандай себепсиз мактабаган сыяктуу эле, а бирок мамиле кылууда, кайрылууда чоң киши сыяктуу кайрылгыла дейт. Себеби жаш бала чоң кишинин эле кичирейтилгени. Керек болсо чоң кишиге караганда 5 эсе 10 эсе сезимтал болот. Ошон үчүн көп ойлонуп, анан аракет кылып сүйлөш керек. Бирок аны менен кеңешүүдө чоң киши сыяктуу анын жеке пикирин сөзсүз угуш керек. 3 жаш болобу, 5 жаш болобу, 10 жаш болобу. Бала жана интернетти айталы, экөөнүн аралыгы канчалык болуш керек? Бул бүгүнкү күндөгү чоң көйгөй. Муну ата-энелер биз баарыбыз эле бир нукка, айрыкча биздин элибизде нукка сала албай турган учуру. Себеби бул боюнча мага аябай көп ата-энелер кайрылышат. Болгону алардан алыстатып коюу, колунан алып коюу туура эмес. Себеби социалдашуу деген нерсе бар. Баары бир ошол нерседен көз карандыбыз. Ошон үчүн болгону балага берүүдө убактысын коюш керек жана сөзсүз түрдө көзөмөл болуш керек. Эмнени көрүп жатат, канчалык деңгээлде таасир этет, анын физиологияга таасири канча, аң сезимге таасири канча, ошону сөзсүз көзөмөл болуш керек. Ушул нерсени эске алсак эле сөзсүз түрдө балага пайдалуу темаларды тандап бере алабыз. Энеси болуш жактын баласы ыйлак дегенге сиздин пикириңизди уккубуз келет. Ооба, туура. Бул туура нерсе. Болгону баланын аракетинде ал коом менен жуурулушууда биринчи орунда өзүнө коюш керек. Бала кандайдыр бир ситуациядан өзү канчалык деңгээлде чыгып кете алат. Албетте жанакындай кол көтөрүү, коомчулук тарабынан бир баланы алсыз кыла турган бир кыймыл аракеттер болсо, албетте ал учурда коргош керек. Бала алсыз, аны коргош керек. Бирок бала менен бала кандайдыр бир келишпестикке сөзсүз барат.
муну биз дагы башыбыздан өткөргөнбүз. Урушу мүмкүн, мушташы мүмкүн. Бул учурда биринчи эле орунда өзүнө коюш керек. Батыш өлкөлөрүндө деги эле балага катуу кол көтөрүлбөйт, катуу сөз сүйлөнбөйт, анткени дароо тийиштүү органдарга кайрылат. Биз балдарды катуу тарбиялайбыз, кези келгенде катуу кокустатып деле коюшат. Негизи сиз Батыш өлкөсүндөгү болгон балага катуу сүйлөбөө, кол көтөрбөө дегенге көз карашыңыз кандай? Биздин негизги окуу борборубузду, бала бакчаны ачуунун максаты дагы коомчулукка кандайдыр бир деңгээлде пайда келтирүү, жол көрсөтүү, жаш ата энелерге жол көрсөтүү, үлгү болуу. Бул жерде биз биринчи орунда албетте этнопедагогиканын негизинде батыштын, чыгыштын бала тарбиясына ылайыктуу болгон метод ыкмаларын журулуштуруп, анан бала тарбиялоого киришибиз керек. Ар бир ата эне, ар бир мектеп, ар бир бала бакча. Себеби жалаң гана этнопедагогика менен калып калса, бүгүнкү күндө бала жакшы социалдашпай калышы мүмкүн. Ошо сыңар эле батыштын айрым бизге пайда келтире турган бир канча ыкмалары бар. Эркин методика деп коебуз. Бирок бул жерде эмне эркин методика болушу мүмкүн? Баланын жеке өнүгүүсүндөгү, жеке ой жүгүртүүсүндөгү, сүйлөөсүндөгү эркин методика жөнүндө сөз болот. Андан сырткары биз бүгүнкү күндө коомчулукка мода деп коебуз жайылган сөздөрдүн бири креативдүүлүк. Креативдүү баланы тарбиялоо. Бул эмне деген сөз? Башкача, жаңыча ой жүгүрткөн балдарды, жаштарды тарбиялоо. Муну кантип тарбиялайбыз? Өтө эле кысымга алынганда креативдүү бала болбой калышы мүмкүн. Себеби бир гүлдү кызыгып кармап баштаган 4-5 жаштагы баланы тийбе, сындырасың, кой, өзүм суу куям дей берсе, ал балада жаңы өнүгүп келаткан нейрондук клеткалар жабылат. Ал дайыма улуулардан көз каранды болгон үчүн анын фантазиясы дагы белгилүү деңгээлде жакшы өнүкпөй калышы мүмкүн дейт. Мына ошондуктан биз батыштан ушул нерсени алсак болот. Балдарды тарбиялоодо креативдүүлүккө багыт беришет. Белгилүү деңгээлде эркиндик берет. Бирок биздин этнопедагогикада биз көбүнчө адеп ахлакка тарбиялайбыз. Биз мына ушул экөөнүн ортосуна алышыбыз керек. Жакшы эки китеп турат. Бул Хадиша энебиз менен Айша энебиз туурасында. Ушул эки китепке бир аз анонс жасап берсеңиз. Бул бүгүнкү коомчулукта негизи аял заты адеп ахлакка, ушул адеп ахлак багытындагы китептерге суусап турган учуру мага жеке өздөрү дагы чыгып, биз кантип алсак болот деп Россия, башка мамлекеттерден Турцияга чейин суратышкан биздин кыргыз атуулдар аябай көп. Бул үчүн кубанычтабыз. Ойлорун бөлүшүп аткан окурман энелер, аталар күндөн күнгө көбөйгөн үчүн биз Азирети Хадиша китебибизди мына экинчи жолу басууга бердик. Негизи бул китептерди жаратууга чейин аябай көп мээник, түшүктөр баштан өткөзүлдү. 3-4 жылдан бери иштешип келатабыз десем жаңылышпайм. Негизи бул китептердин түзүлүшүндө Абдулхаким Санжар деген агайыбыздын салымы чоң. Бизге негизги ишеничтүү маалымат булактарын таап берет. Бул киши Азирет Хадиша китеби мына экинчи жолу басууга чыгып, эл жакшы окуп аткан учуру азыр. Азирет Айша китеби дагы Абдулхаким Санжар агайыбыздын көп материалдарды таап берүүсү менен бирге бул Рашид Хайламаз деген дагы жазуучу киши. Ушул кишилердин бир канча бизге таап берген материалдардын негизинде биз өзүбүз көркөмдүк жагын, стилин, орфографиясын карап ушул китептерди чыгардык. Негизги максат биз бүгүнкү күндөгү окурмандарга жеткиликтүү маалымат, туура маалымат берүү жана алардын адеп ахлагына белгилүү деңгээлде, адеп ахлагынын көтөрүлүшүнө белгилүү деңгээлде салым кошуу. Эгер биз ушул максаттарыбызга жетсек, аябай кубанычтабыз. Албетте бул китептерди чыгарууда бул улуу айымдардын өмүр жолун үлгү алуу менен бирге, албетте үй бүлөдө баланын тарбиясына биринчи салым кошкон аял киши болгон үчүн бул аруу айымдардын бала тарбиялоодогу өздөрүнүн ордун, мээримдүүлүгүн коомчулукка сунгубуз келди.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздүн коногу Эффект интерактив борбору жана бала бакчасынын жетекчиси, педагог, котормочу Зарипа Исламова болду. Саламатта калыңыздар.